Ассалом алейкум достор, мекендештер, жакшы саналаштар. Баарыңыздарга Америка Кошмо Штатынын Айдахо деген штатынан жалындуу салам жолдойм. Бүгүн Америкада 11-июль. Азыр мен жүк алып келгени бул жака көчөгүнө түнкү саат 1-де келгем. 5 трак болуп келгенбиз. Азыр четинен очерет менен жүктөрдү түшүрүп жатабыз достор. Мен ошол жумада болгон анча-мынча ситуациялар менен сиздерди тааныштырып коеюн. Азыр Америкада 11-июльдан баштап катуу инспекшн башталды. Трактарды вестейшнге киргизип, жолдон полицейскилер токтотуп, лоутбук, бардык документтерди текшерип калышы мүмкүн. Ушул район, Вашингтон, Орегон, Айдахо, Монтана деген штаттар абдан опасный штаттар болуп салынат трак драйверлер үчүн. Анткени муякта вестейшн полицейскилер абдан катуу иштейт. Как раз инспекшн башталганда менин жумушум ушул райондон башталып атат. Мен көп жылдардан бери бул жака келе элек болчумун. Айдахога бир 2,5 жыл болгон келе элегиме. Бул жака жүк алып келдим. Азыр анча-мынча сиздерди бул жак менен тааныштырам. Тоолору абдан кооз. Азыр бул жүктү бүткөндөн кийин ушул гана жерден жүк алып Вашингтон деген штатка кетем достор. Бул Вашингтон деген штат Американын эң бир кооз сулуу штаттарынын бири болуп саналат. Түндүк жагы Канада менен чектешкен, батыш жагы Тынч океан, ылдый жагында Орегон деген штат бар, бер жагында Монтана деген штат бар. Ошол абдан кооз штатка барабыз, эң бийик тоолордон өтөбүз. Мен сиздерге өткөндө 3,5 күндө канча суммага груз алдым деп Инстаграмга чакан видео койгом. Эгер бүгүн азыр жүк алып Вашингтон штатына жүк жеткирсем, где-то 4,5-5 күндүк жумуш болуп калат. Ошол 4,5-5 күндө канча суммага жүк алдым сиздерге көрсөтүп берем. 3 жүк болот. Анда достор кеттик. Бул штаттардан такыр YouTube канал ачканда, Instagram, Telegram ачканда бул жака келе элек болчумун. Бул жактан видео тартып койбосок болбойт достор. Азыр как раз Telegram каналымда прямой эфир болуп жатат. Мен Instagramга да койдум. Telegram каналга катталыңыздар. Күн сайын канал ачык болот. Бош болгондо кирип турам, суроо жооп кылып турабыз. А так бош мекендер азыр прямой эфир кылып жатат. Бул жакта грин карта уткан мекендештер абдан көп экен. Мен жакында дагы бир видео чыгарам. Ошондо сиздерге айтам. Бостон деген иним грин карта утуптур, бардык этаптардан өтүптүр. Ошол мекендеш менен сиздерге айтып, бир күндү 1 саатты тактап туруп, Инстаграмдан прямой эфир жасап туруп, 1 саат болобу грин картаны башынан баштап аягына утканга чейин, Америкага келгенге чейин кандай этаптардан өтөсүңөр майын чыгара айтып берем достор. Анда кеттик, бул жакты бир сыйра көрөлү. Келип туруп анан сиздерге жүктөр жөнүндө маалымат берейин достор. Америкага келем деген мекендештердин бардыгына насип болсун, жолуңуздар ачык болсун достор. Анда кеттик. Жүк алып келген жерди көрсөтөйүн сиздерге. Кичинекей база экен. Мына караңыздар, өзүңүздөр көрүп атасыздар. 40 тоолор. Бул жагы дагы тоолор, үстү жагы дагы тоолор. Абдан тоолуу штат экен, кээ бир штаттар абдан түз да. Деңиз деңгээлинен Орегон штаты 4,5 миң фит өйдө турат экен. Например, Чикаго 500 эле фит өйдө турат деңиз деңгээлинен. Amo Вайоминг деген штат деңиз деңгээлинен 6,000-7 миң фит өйдө турат достор. Мына ушул жерге көчө келип түн ортосунда бирге токтогом. Ушул трактарда бар болчу. Азыр өзүңүздөр көргөндөй 1, 2, 3, 4, 5 трак турат. Азыр бул трак кеткенден кийин билбейм кимди киргизет. А может мени киргизет, а может башка тракты киргизет достор. Ушундай база экен, 2 догу бар экен, бирок бирден эле трак киргизип атат достор. Мына доктор ушундай экен. Эки жагы цементтер менен тозулган. Эшиги ачылат, ушака тракты арты менен коюп бериш керек. Коюп бериш үчүн тракты айдап келип, муякта место
Анча мынча бар экен, ошол жака барып анан арты менен кириш керек. Мен деген Колорадо штатынан жүк алып келдим. Анан трейлерди ачып калсам да сиздерге көрсөтөм. Ушундай пустой калай идиштер. Булардын ичинде эчтеке жок экен. Анан бул жерден деген ушул идиштерди алып туруп ичине суусун, согон куюп туруп анан башка штаттарга таратат болуш керек, достор. Канчалык өйдөлөгөн сайын кичине аба ырайы дагы салкын боло баштайт. Ылдый кыштар азыр аябай ысык болуп атат болуш керек. Бул кичине анча-мынча салкын экен. Мына International деген трак мына докко койду, өзүңүздөр көрүп атасыздар. Бул жагында, анан тигил жагында ушунчалык аралык бар. Азыр ичин бир сыйра тартканга болобу, болбойбу? Билбейм, достор. Достор, бардыгын такташып чыктым. Ушул жерге азыр мында кийин эшикке коесуң дейт. Жүгүңдү түшүрүп алып, анан Вашингтонго кетире турган жүктү кайра жүктөп беребиз дейт. Мен оюмча мияка пустой идиштерди алып келдик. А ичинде согу бар, же суусу бар. Баягы жүктү Вашингтон штатынын көздөй алып кетет болушубуз керек. Мияктан видео тартканга болбойт дейт, даже территориядан тартканга болбойт дейт. Кечирим сурап алып, анда трактын ичине отурайын деп кетип баратам. Азыр сиздерге эң негизги маалымат эмне? Мекендештер эмнеге кызыгат? Мен сиздерге ар дайым айткандай, Америкада эң жогорку маяна тапкан жумуш бул трак жумушу деп атам. Ошо трак жумушунда иштеп, өзүңдүн трагы менен, өзүңдүн трейлери менен 4,5 күндө канча суммага жүк алса болот деген темада видеобузду улантып, азыр сиздерге толук маалымат берем, достор. Достор, маалымат бериш үчүн телефон кээ бирде начар көрүнүп калат. Ошон үчүн деген мен атайын бая жата турган жерге шторканы жаап коюп ушул жерге кирдим. Телефон жакшыраак көрүнөт болуш керек. Азыр мен сиздерге ушул 4,5 күндө алган жүктөрдү көрсөтөм, достор. Мына биринчи жүк алган маалымат бул деген азыр каяктан алдык бул жүктү? Бул жүктү биз деген Колорадо штатына, Агая штатынан келгенбиз. Мына Агая деп жазылып турат. Бул жакта болсо Колорадо деп турат. Эң негизгиси сиздерге көрсөтө турган нерсе, жүктүн баасын өткөндө мен сиздерге айткам, мына $4,500. Андан кийинки маалыматты сиздерге көрсөтөйүн, достор. Экинчи жүгүм болсо, ошо Колорадодан бул Айдахо штатына келгем. Азыр бул жактан да өзүңүздөр көргөндөй Колорадо деп турат. Колорадодан Айдахо штатына келдим. Жүктүн баасын азыр сиздерге көрсөтүп коеюн. Жүктүн баасы кайсыл жерде жазылыптыр? Азыр таап алайын. Мына жүктүн баасы $1,800. Кичине кылкылдап атат. Бая караңгы болгон үчүн го дейм. Анан азыр бул жака жүктү таштап коюп, Вашингтон деген штатка кете турган жүктүн баракчасы мен деген бая сөз тастыктап берип атам сиздерге, confirmation'ды көрсөтүп. Бул жакта адреси турат, достор. Мына Айдахо деп турат, көзүңүздөр көрүп атасыздар. Айдахо штаты, Айдахо штатынан Вашингтон штатына Блейн деген жерге барат экенмин. Эң негизгиси азыр жүктүн баасы бул жерде жазылып турат. Көрдүңүздөр, $3,000. $3,000. Достор, ошондо 3 жүктүн баасын кошкондо $9,300 болуп атат. 4,5 күндүн ичинде $9,300 жүк алып жатам. Бул абдан сонун. Ар кандай сөздөр чыгат. Трак жумушунда жумуш жок болуп атат. Груздар жок, баалары түшүп атат дейт. Өзүңүздөр деле элестетип көргүлө, мурда деле ушундай болчу. 4,5 күн ичинде $9,300.
долларга груз алган. Абдан эле сонун. Мен эгер Вашингтон штатына барып, аяктан дагы бир жакшы жүк алып калсам, бул жумада общий алган груздун баасы 10 миңден ашат достор. А может 11-12ге чейин чыгып кетиши мүмкүн. 12 миңге чыгып кетсе элестеткиле, ошондо расходтордун баарын алабыз. Алгандан кийин бул жумада мен ойлоп атам, таза пайда где-то бир 7 миң, 8 миң долларга чейин барышы керек. Ушундай кыскача видео болду. Вашингтон штатынан кооз жерлерден өткөндө дагы жакшынакай маалыматтарды берип видео тартабыз. Кийинки эфирден көрүшкөнчө сак саламатта болуңуздар достор. Дагы бир айтып кете турган нерсе, кечирип коюңуздар. Түз эфир болуп атат. Азыр мекендештер дагы эле сүйлөшүп атат. Телеграм каналыма катталыңыздар. Күн сайын прямой эфир болуп турат. Бул жакта грин карта уткандар бар, Америкага келгендер бар, Америкага келем дегендер бар. Баарыңыздар бири-бириңиздер менен ой бөлүшүп, суроо жооп кылып туруңуздар. Мен кол бошосо кирип турам. Дагы бир видео тартам. Мекендешим суроо берди. Америкага барып тракта иштегенде могу GPS боюнча, GPS бүт нерсенин баары бизге көрсөтүп турат, жолдун баарын көрсөтүп турат, каякта заправка бар, каякта вейт стейшндер ачык, жабык, адашып кетсең кайра эле бат чыгарат, только трактын жолдорун көрсөтөт. Ушул жөнүндө бир кенен видео тартып чыгарыңыз деди. Кудай буйрса жакында ушул GPS-ти кантип колдонуш керек, кайсы тилдерди коюп алса болот, орус тилин коюп алса болот, англис тилин коюп алса болот, жакшынакай бир видео чыгарганга аракет кылабыз достор.